Саламатсыздарбы, сиздерди күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырсам, назарыңыздарда валюталар курсу. Бүгүн Толур райондордо кар жаашы ыктымал, башка аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшүшү ыктымал. Жолдор тайгак жана тоңголок болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп, ылдамдыгы секундасына 1,6 метрге жетиши мүмкүн. Алгач күндүн маанилүү жаңылыктарынын кыскача тизмеси. Бишкекте 50 жаштагы киши 8-кабаттан өзүн таштады. Кой таш окуясы боюнча 19 кишиге айып тагылды. Кара сууда 27 жаштагы жигит асынып алды. Интернеттеги спирт ичимдиктерин ичип отурган студенттер окуудан чыгарылды. Бишкектин Свердлов районундагы Бөкөнбаев көчөсүндө көп кабаттуу үйдүн тургуну дүкөндүн чатырына кулап түштү. Бул тууралуу Өзгөчө курдалдар министрлиги билдирди. Кырсык күн мурун 19 январда жүз берген. Факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Маалыматка караганда 1969-жылы туулган киши тирүү, ал тез жардам кызматына өткөрүлүп берилди. Кой таш айылындагы окуя тууралуу кылмыш ишинде шектелип жаткандардын саны 19 кишиге жетти. Бул тууралуу айыпталуучулардын жактоочуларына таянып 24 KG жазып чыкты. Маалыматка караганда алгач 12 киши айыпталып жаткан. Алардын катарында мурунку президент Алмазбек Атамбаев, президенттин аппаратынын мурунку жетекчиси Фарид Ниязов, депутаттар Ирина Карамушкина менен Асель Кодуранова, Равшан Жээнбеков, КСДПнын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева бар. Кара Суу районуна караштуу 30 Адыр айылында 27 жаштагы жигиттин денеси өзү жашаган үйдүн коросунан табылды. Бул тууралуу өздүк булактар билдирди. Алдын ала маалыматка караганда маркум 1993-жылы туулган МЖ жакында эле Россиядан келген. Маркумдун жакындарынын айтымында үй бүлөдө 3 бир тууганын уулусу болчу. Ата-энеси жакында үйлөнтөбүз деп жатышкан. Акыркы учурда ден соолугу начарлап, көп ойлонуп жакындары менен да сүйлөшпөй калган дешет. Маркумдун ата-энеси эч кимге доо арызыбыз жок деп соттук медициналык экспертизадан баш тартышты. Эске салсак 2019-жылы Ош облусунда 17 адам асынып каза болду. Маалымат булагы турмуш кежи. Көңүлүңүздөрдү дүйнөлүк кабарларга бурсак. Интернетте спирт ичимдиктерин ичип отурган студенттер окуудан чыгарылды. Маалыматка ылайык 13 январда интернетте спирт ичимдиктерин ичип отурган студенттердин видеосу желдей тараган. Алар Германияга стажировкага кеткен казак студенттери болгон. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Алар Казакстандын жогорку сотунун алдындагы сот адилеттиги академиясынын 8 магистранты. Аталган окуу жайдын студенттери мыйзамда көрсөтүлгөн милдеттенмелерди жана моралдык этикалык нормаларды сактабагандыгы үчүн окуудан чыгарылды. Булак Назар Ньюс KG. Томский шаарындагы өрттөн өзбекстандык 11 киши каза болду. Россияда эмгектенип жүргөн 11 өзбек жараны жеке турак үйдөн чыккан өрттөн каза болду. Бул тууралуу орус маалымат булактары жазып чыкты. Маалыматка караганда бүгүн 21 январга караган түнү Томский облусундагы жеке турак үйдөн өрт чыккан. Өрттөн имараттын чатыры урап түшүп, адамдар каза болгон. Азыркы учурда каза болгондор чет жактан келип иштеген мигранттар экени айтылууда. Жыгачтан салынган 1 кабаттуу үйдө Гринвуд ишканасынын тактай даярдаган 12 жумушчусу баш калкалап жашап турган. Алар Өзбекстандын жарандары болгону айтылууда. Ушул менен жаңылыктар топтому аяктады. Эгер дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктардан артта калбайын десеңиз, биздин каналга жазылууну унутпаңыз. Кийинки чыгарылыштан амандашканча үй бүлөңүздөргө тынчтык, аманчылык тилейм.